Учурда республикада 80ден ашуун медресе иш алып барат. Аларда 8000ден жогору улан кыз окуйт. Көбү Бишкекте, Чүйдө жана түштүк региондордо жайгашкан. Алардын ичинде жалаң кыздары окуганы, аралаш түрдөгүлөрү да бар. Бирок көбү эркек балдар үчүн гана каралган. Мыйзамга ылайык медресеге 9 же 11 класста аяктагандан кийин гана тапшыруу мүмкүн. Дин мамлекеттен ажыратылгандыктан бул маселени биз узак жылдан бери аракет кылып, билим берүү министрлигинен атайын бир лицензияга биз жетише албадык. Бүгүнкү күндө биз окутуп атабыз, биздин балдарыбыз алган дипломдорубузду диний чөйрө гана тааныйт. Диний чөйрөдө гана ал ишмердүүлүк жүргүзө алат. Жалпы коомчулукка келген учурда ал мектепке бара албайт, ал жогорку окуу жайына кире албайт, ал же болбосо ал бери дегенде эле 4 жыл окуу жайда өмүрүн өткөрсө, ол 4 жыл үчүн анын өмүрүн, анын эмгегин актаган биз жарым барак эчтеке бере албай атабыз. Бирок ошентсе дагы жыл өткөн сайын өлкөдө медреселердин саны өсүп барат. Аны түптөө үчүн 200 кыргыз жараны кол коюп, банкта керектүү суммага эсеп ачылып, дагы бир катар бюрократиялык шарттар аткарылган соң, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия лицензия берет. Кызыгы медреселерде окуу шарттары кандай болушу керек деген норма эч бир документте каралган эмес. На самом деле, да, четких критериев, как, скажем, выставляет Министерство образования к... Мисалы биз медреселерди текшергенибизде эмне үчүн партаңар жок деп талап кое албайбыз. Анткени бир дагы документ бизге андай укук бербейт. Азыр биз билим берүү министрлиги менен биргеликте мыйзам долбоор иштеп чыккан жатабыз. Ага медреселер үчүн жок дегенде эң жөнөкөй талаптарды иштеп чыгып жатабыз. Бир жыл мурун Булан бейөкмөт уюму атайын изилдөө жүргүзгөн. Анын жыйынтыгында ислам диний билим берүү мекемелердеги абал, анын ичинде медреселердеги көйгөйлөр, окуу программалары, светтик билимди интеграциялоо маселеси, каржылык булактары тууралуу кенен баяндалган. Кээ бир медреселерде окутуу үчүн жөнөкөй шарттардын жоктугу, эң эле жөнөкөй окуучулар үчүн парталардын жок экени ачыкталган. Санитардык нормалар сакталбаган фактылар дагы катталган. 9 класска чейинки балдар деле медресеге жумасына 1ден 2ден 3төн 3 жолудан барып билим алып аткан фактыларды да көрө алдык. 95% медреселерде мындай Куран жаттоо гана баягы окутат экен да, андан башка светтик билим таптакыр жок экен. Ошолордун арасында 5 гана пайызы балдарга светтик билим берүүгө аракет кылат экен да. Көбүнчөсүнүн финансылык абалы начар, каражат жетишсиз болгондуктан алар мындай Куран жаттоо менен гана алектенгендерин бизге мындай далилдүү факты катары айтып бергендери болду. Ислам диний берүү мекемелериндеги абалды Кыргызстан мусулмандар башкармалыгы көзөмөлдөйт. Алардын маалыматында республика аймагындагы мекемелерди текшерүү жылына 2 ирет жүргүзүлөт. Ал эми бейөкмөт уюмунун изилдөөсүнүн жыйынтыктарына кошулбайт. Бул ане тоже я прочитал, там четко указали, что очень медреселер жеке тараптар тарабынан ачылып, алардын каражаты окутуучуларга айлык төлөп берүүгө, балдарга тамак ашына, жөнөкөй шарттарды түзүүгө кетет. Андыктан кээ бир учурда абдан мыкты шарттарды түзүүгө акча жетпей калышы мүмкүн. Бирок Булан бейөкмөт уюму айткандай таптакыр эле жөнөкөй шарттары жок медреселер жок эсе. Булан институту өз кезегинде изилдөөнүн алкагында 50гө чукул адистерден сурамжылоо жүргүзгөнүн билдирет. Иликтөөгө медресе мүдүрлөрү, дин таануучулар, мамлекеттик дин иштери боюнча комиссиянын, билим берүү жана илим министрлигинин кызматкерлери болгон. Кызыгы мусулмандар диний башкармалыгы дагы катышыптыр. Ал эми изилдөөдө айтылган айрым медреселердин шарттары сүрөттөр менен тастыкталган. Мисалы мына бул медресе Бишкектин жанындагы Манас айылында жайгашкан. Анда окуучулар кандай шартта кармалганы ачык эле көрүнүп турат. Серепчилердин пикиринде мамлекет сөзсүз диний окуу жайларды көзөмөлгө алуусу керек. Учурда аларга суроо талап курч болгондуктан медреселерге тыюу салып, же алардын ичинде болуп жаткан процесстерге көз жумуу туура эмес. Всецело, как на примере стран, там, многих стран, кстати, Европы, Юго-Восточной Азии, где... Эгер мамлекет мусулмандар коомуна көмөк көргөзүп, айрым процесстерди көзөмөлгө албаса, аларга башка тараптар жардам берип баштайт. Ал тараптар тез таасир этиши мүмкүн. Мисалы, ошол эле радикалдык уюмдар болушу ыктымал. Кыргызстандын аймагындагы алгачкы медресе 1992 жылы түптөлгөн. Кийин ал Ислам университетине айланган. Андан бери жыл сайын 3-4 диний окуу жай ачылып, учурда ар бир аймакта медреселер иш алып барууда. Анткени менен 2014 жылга чейин мамлекет тарабынан эч кандай көзөмөл болгон эмес. 4 жыл мурун гана диний концепция кабыл алынган, бирок азырынча ал көзгө басарлык жыйынтыктарды деле бере элек дешет адистер. Жазгүл Эгембердиева, Канат Жолочиев, РТВ Медиа.